ден соолук, саламатта болуу. COVID-19 ар дүйшөмбү сайын саат 13:00-дө жамааттык медиа студиясында Сак бол программасында Адис менен маектешебиз. Түз эфирде дарыгерге суроо берип, кеңеш алыңыз. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Куттуган күнүңүз менен көрөрман жана угарман, сиз Сак бол программасын көрүп баштадыңыз. Эфирди мен Айгерим Куатбекова алып баруудамын. Бүгүн биз пента вакцина эмдөөсү камтыган оорулар жана анын мааниси тууралуу сүйлөшөбүз. Студияда мейманда Республикалык иммунопрофилактика борборунун эпидемиолог дарыгери Айчүрөк Макилова. Куттуган күнүңүз менен. Саламатсыздарбы? Студияга кош келиңиз. Алгач ошо пента вакцина кайсыл оорулардан коргойт, анан мунун маанисин бүгүнкү күндө ата энелер канчалык түшүнүп калды? Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр жана угуучулар. Негизи азыркы учурдагы салмак сактоо тармагындагы эң чоң иш-чаралардын бири бул калк арасында эмдөөнүн жүргүзүлүшү, ошол вакцина менен башкарылуучу жугуштуу оорулардын алдын алуунун эң чоң бул профилактикалык иш-чаранын бири бул эмдөө болуп саналат. Аны мына көп жылдан бери келатат. Кыргызстанда бул негизи ошол 20-кылымдардан бери эле, ошо эгерде акыркы жылдардан алсак, ошо өзгөчө 1960-70-70 жылдардан баштап бизде ошол жана шал оорусу деген багы вспышка катталганда өлкөдө ошол убакыттан тарта активдүү ошол ооруга каршы дагы эмдөөлөр жүргүзүлүп атат. Ошол эле негизи эле карасак, бул бала төрөлгөндөн баштап эле роддомдон дагы эмдөөсү жүргүзүлөт. Бул негизи Кыргызстандын салмак сактоо министрлигинин бекитилген эмдөө календары бар. Бул ошо биздин балдардын жана чоң адамдардын арасында жүргүзүлүп турчу эмдөө календары болуп саналат. Ал эмдөө календарынын негизинде бала роддомдо, төрөт үйүндө төрөлгөндө эле алгач ошо 24 сааттын ичинде гепатит Б вирустук оорусуна ВГВ вакцинасына алуусу шарт. Андан кийин баягы төрөт үйүнөн чыккача чейин БЦЖ вакцинасын алат. Андан кийин уже 2 айдан баштап основном ошол негизги бала 1 жашка чейинки эмдөөлөрдүн алып үлгүрүүгө тийиштүү болуп саналат. Демек, ошол пента деп аталат. Эми биз бул эмдөө календарына ылайык 1 жашка чейин бир канча баягы вакциналар бар. Алардын баягы биринчиден эң ошо негизги болуп саналганы бул пента деп вакцинасы дейбиз, же болбосо АКДС ХИП деп да айтабыз. Бул ошол өзүнө 5 антигенди камтыган вакцина болуп саналат. Демек 5 ооруга каршы карата жүргүзүлүүчү эмдөө иш-чарасы да вакцина болуп саналат. Анын составында ошол эле гепатит Б вирусуна каршы антиген бар, жана ошондой эле дифтерия, орусча айтканда дифтерия, кыргызча бул сенек деп селейме деп кептөр деп айтылат. Андан кийин ооба кептөр, ал эми ошол эле менен катар көк жөтөлгө, коклюшка жана сенек же болбосо селейме оорусу бул столбнякка каршы жана бул гемофилдик ооруларга каршы. Ошондо жалпылап айтканда 5 антигенди камтыган 5 компоненттүү деп да айтабыз да. 5 компоненттүү бул пента вакцинасы. Бала ошо 2 айга толгондо, төрөлгөндөн тарта 2 айга толгондо жана 3,5 айында жана 5 айында 3 жолу алуусу керек. Жана ал вакцина менен кошумча катары ошол бизде башка дагы вакциналарыбыз бар. Бул полиомиелит шал оорусуна төмөндө айтып кеттим. Бул шал оорусуна каршы бизде 2 түрдүү вакцина бар. 2 түрдүү вакцинаны тең алуусу керек балдар. ОПВ оральная полиомиелитная вакцина жана бул ийне аркылуу жүргүзүлүүчү инактивдештирилген полио вакцинасы жана ошондой эле ротавирус инфекциясына каршы рота вакцинасы, пневмококк вакцина. Ушул бир канча ирет багы эмдөөлөрүн бала негизги эмдөөлөр болуп саналат да, 1 жашка чейин алуусу керек.
Андан тышкары эмдөө календар негизинде бала 1 жашында баягы корго каршы вакцинасын биринчи дозасын алынат, ошондой эле пневмококктун 3 акыркы баягы жыйынтыктоочу дозасын алуусу керек. Биз эми бул эмдөө календару менен ошо бала 6 жашка 2 жашында, 6 жашында, 11 жашында, анан уже 16 жаштан баштап чоң адамдар кете баштайт да. Чоң адамдар ошону ар 10 жыл сайын алуучу бул АДСМ вакцинасы. Пента вакцина жана 3 дозада болуп атат го. Ушуну толук алганда анан антитело пайда болуп, ошондо коргоп баштайт, Ооба, бизде азыркы учурда мындай жалпылап карасак, Кыргызстанда акыркы жылдардын арасында ошо көкжөтөл оорусу көп катталган учурлар байкалып атат. Бунун да себеби ошол калк арасында, өзгөчө балдар арасында пентадан баш тартуулардын көбөйүшүнүн эсебинен, ошондой эле бул эмдөөдөн өтпөй калган балдардын көбөйүшүнөн ошо бизде көкжөтөлдүн дагы вспышкасы уланууда да, Кыргызстан бардык областтарында. Анан бул учурда пента вакцинасын 5 компоненттүү деп эдикпи. Анан бала негизи 1 жашка чейин ошо основной вакциналык эмдөөлөрүнөн өтүүсү керек. Анткени ошол бала 6 айга чейин баягы энеден алган иммундук система менен жашап келет да. Анан уже 6 айдан кийин баланын баягы башка жугуштуу ооруларга баягы жугуу мүмкүнчүлүгү жогору турат да. Башка баягы чоң адамдарга же башка чоң курактагыларга караганда чындыгында бул мындайча айтканда восприимчивый организм да, балдарда орусча айтканда. Анан ошондуктан биз ар дайым ата-энелерге айтабыз, өз убагында ар бир эмдөөсүн калтырбай алуусу өтө маанилүү да. Анан бизде бул ошо пентанын 2 ай, 3,5 айында алып аткан баягы биз эмдөө календар менен деп так беребиз, бирок баягы убактысынан өткөрүп алгандар дагы бар. Албетте баягы убактылуу медициналык каршы көрсөтмөлөрдүн себебинен болот. Жана ошондой эле баягы эмдөөгө ошол учурда эмдөөдөн баш тартуусу ар кандай себептерден байланыштуу болот. Баягы ошол эле жүргүзүлүп жаткан пента эмес, деги эле жалпы эмдөөгө болгон көз карашы баягы бул эмдөөлөр коопсуз эмес, ошондой эле баягы составында ар кандай заттар, кошулмалар бар экен деп баягы туура эмес маалыматтардын негизинен көбүнчө ата-энелер ошол курак ошол эмдөө алар курагынан өтүп кетет да. Анан баягы албетте маалыматтын жетишинен, ошондой эле баягы ата-энелер кайрадан кайрылгандар бар. Биз баягы чечтик, туура кабыл алуу менен биз баягы эмдөөдөн алсак болобу, балабыз уже 1 жаштан өтүп кетти же 1 жашка мына эми чыгат деген ата-энелер бар да. Анан ошондо ал балдарга өзүнчө эмдөө, баягы кошумча эмдөө календары түзүлөт. Анткени булар календарды баягы негизинен тышкары алып атышат да. Ошонун негизинде дагы бул мындай балдар негизи республиканын аймагында көп. Ошондуктан 2025-жылы 12-майдан тарта жалпы республиканын аймагында бизде ошол кошумча эмдөөлөр жүргүзүлүп жатат да. Бул негизи толуктоочу эмдөө деп да коебуз. Кыргызча айтканда баягы ошол убагында эмделбей калган балдарды ошо атайын биз максат топко бөлгөнбүз. 1 жаштан 5 жашка чейинки балдар ошол эмдөө мурунку эмдөөлөрүн калтырып кеткен учурда атайын графиктер, атайын алгоритмдер түзүлүп чыккан. Ошол алгоритм графиктин негизинде ошол үй-бүлөлүк дарыгерлер балага өзүнчө календар түзүп берет. Бүгүн кайсыл антигенди алыш керек, баягы негизи бир күндө 2 жолу инъекция, 2ден ашык инъекция алганга болбойт да. Бизде негизи баягы шарттуу түрдө бир күндө жасалуучу эмдөөлөрдүн арасында 2 инъекция жана 2 оозго тамчылатуу вакциналар жасалат. Ошондой эле биз ошол баягы эрежелерге таянып, ошол алгоритм графиктердин негизинде анан үй-бүлөлүк дарыгерлер балага кайрадан башка эмдөө календарын түзүп берет да. Баягы убактыларын санайт, кайсыл антиген менен кайсыл вакцинаны алыш керек, анын баардыгын эсептенип чыгарылган. Ошонун негизинде биз кайрадан ошол азыр көп андай балдар пентаны убагында албай калгандар. Анан эми бизде ошол пентаны дагы
бизде ар эле куракта ала берүүсү керек эмес да. Мисалы үчүн ал өзүнүн багы шарттуу түрдө бала 2 жашка чейин гана алат бул пента вакцинаны. Андан кийин эгерде 3-4 жаш болуп кетти, такыр эмделбеген бала болсо, аны АКДС деген өзүнчө вакцина бар да. Бул дагы 3 компоненттүү, ошол эле коклюш, дифтерия, столбняк, бирок ал жакта гемофилдик Б багы ооруларга каршы жана ошондой эле гепатит Бга каршы антиген жок. АКДСте например 2 жаштан өйдөкү балдар алуусу керек 3 жолу. Жана ага кошумча катары өзүнчө багы гепатиттин моно вакцинасы бар да. Ал өзүнчө жасалат. Ошентип ал балдарга ошол эле график жана алгоритм негизинде ошол эмдөө календары түзүлөт да. Анан жанагы бизде 1 жаштан ашып кетти, 1 жашка жетпей калган ошо пента, ошол эле башка вакциналарын албай калган болсо, алар дагы ошол эмдөөнүн багы өзгөчө. Мына бүгүнкү күндө айта кетейин, ушул жанагы мен айтпадымбы 12-майдан бери ушул жылдын декабрдын аягына чейин бул толуктоочу эмдөө кампаниясы жүргүзүлөт да. Анан бул жака максаттуу топ 1 жаштан 5 жашка чейин кирип жатат. Негизи азыр ошол 5739 бала эмделди. Бул ошол багы целевой группанын максаттуу топтун 42%-ын түзөт да. Ошол убагында эмделбей калган балдардын үчүн Ал бунун натыйжасы канчалык болот? Мисалы, төрөтүүнөн баштап атайын график менен кетиш керек болгон эмдөөнү албай калгандар кайра алгоритм менен түзүлөт деп атасыз, бирок ошо натыйжалуулугу ошондой сакталабы? Бул жакта эми ооба, албетте бул эми кошумча эмдөөлөр жүргүзүлүп атат. Ал жактагы вакцинанын эч кандай составында айырмасы жок. Ошол эле колдонулуп келаткан вакциналар болгону бизде бул толуктоочу эмдөөлөр компаниясына өзүнчө вакциналар келген. Анан кошумча катары вакциналар келген. Ал эми себебин айта кетсем, бизде эми пландык эмдөөлөрүбүзгө өзүнчө атайын заявка менен кетет да вакциналар. Ошон үчүн биз пландык эмдөөдөн ала албайбыз. Ошол кошумча эмдөө жүргүзүш үчүн биз ошол донорлордон атайын багы жардам катары алардан вакцина суроо талап менен келген да бул өлкөгө. Анан эгерде албетте бала өз убагынан эмделбей, убактысын өткөрбөгөндө, бул эмнеден кооптунабыз? Бул жугуштуу оорулардан. Мисалы үчүн көбүнчө азыр көкжөтөл ошол эле пентанын составында багы коклюшка карата антиген бар да. Көбүнчө ошолор отказ кылгандардын арасынан азыр көкжөтөл оорусу көбүрөөк катталып атат. Мынакей ошо 1 жашка чейинки балдарыбыз ооруп атат да. Анткени ошол убагында 2 айында, 3,5 айында, 5 айында убагында алып кала турган болсо бала, демек ошол вакцина менен башкарылуучу жугуштуу оорулардын алдын алат да. Мынакей караңыздар, бизде бала жаңы төрөлгөндө эле уже 6 айдан өтүп баштаганда уже баланын организми башка жугуштуу ооруларга багы туруштук бере албайт да. Балада дайыма багы ал антигенге карата, ошо вируска карата багы коргоочу каражат болуш керек да. Ошондуктан көбүнчө азыркы учурда ооруп жаткан балдардын көп эсеси бул эмдөөдөн өтпөй калгандар, отказ кылгандар, баш тарткандар көбүрөөк ооруп атат. Анан ошол эле учурда мисалы үчүн гепатит Б вирусуна дагы биз баланын баягы канчалык деңгээлде багы өз убагында жасалса, бул эмдөөлөрдүн дагы ошол эле жугуштуу оорулардан коргонуу жолу дагы эң чоң жогорку багы эффективность берет да. Демек жана ата энелерди коркуп атканы, коркунучунун себеби бул анын коопсуздугунда эле маселе болуп атабы, же кандай эмне себептерден уламын деп ойлойсуз баш тартканы? Баш тарткандардын азыркы учурда, акыркы жылдары көбүнчө биз мурун диний көз караштарга багы байланыштырсак, азыркы учурда көбүнчө ата энелер ошол эмдөөнүн багы сапаттуулугуна, ошондой эле өлкөгө келип аткан вакциналардын коопсуздугуна багы ишеними артпай, ошол жактан багы азыркы учурда эми бизде интернет
тармакта көптөгөн баягы дезинформациялар, такталбаган маалыматтар, ошондой эле бизде азыр баягы ар бир эле үй-бүлөдө WhatsApp группа, WhatsApp баардыгында жетиштүү бул нерсе. Ошондуктан маалыматты алуу азыр калк арасында өтө чоң, мындайча айтканда жетишкендик да. Ошондуктан көбүнчө ошол интернет тармагынан эле туура эмес маалыматтар же болбосо мисалы үчүн бирөө ошол кандай десем эми жакынкы тууганынан туура эмес маалымат алган себебинен ошол баш тартуулар көбүрөөк болуп атат да. Биз мисалы үчүн карайбыз эмдөөдөн ден соолугунун баягы ден соолугуна байланыштуу убактылуу албай калды деп жана ошондой эле ден соолугуна байланыштуу кээ бир жакта дагы туура эмес баягы диагноз коюлуп калат. Буну вакцинанын ушуга албаш керек экен деп. Бирок биз азыркы учурда дагы ошол өзгөчө медициналык биздин дарыгерлердин арасында да окутууларды жүргүзөбүз. Ошол туура баягы медициналык каршы көрсөтмөлөрдү берүү боюнча, мисалы үчүн орусча айтканда необоснованный эле баягы медициналык каршы көрсөтмөлөрдүн берилип калышы дагы ошол болуп атат да. Бала негизи ооба, бала негизи баягы бир канча бизде ошол өзүбүздүн усулдук колдонмолор бар. Ошонун негизинде кайсыл учурда балага убактылуу албай туруш керек, кайсыл оорунун учурунда баягы алганга болот деген сыяктуу биздин көрсөтмөлөр бар. Бирок ошонго баягы биздин усулдук колдонмолордон көбүнчө баягы ошонун себебинен да болуп калып атат. Дарыгерлер дагы кээде баягы узак мөөнөткө же болбосо баягы такыр алганга болбойт деген каршы көрсөтмөлөрдү берилип калат да. Анан көбүнчө эсе бул ата энелердин ошол өлкөгө, Кыргызстан өлкөсүнө келген вакциналардын коопсуздугуна күмөн жаралышы себеп болуп атат. Составында баягы мусулман шариятына туура келбеген зат кошулмалар бар экен. Ошондой эле мисалы үчүн бул вакцина аутизмге алып келет экен деген маалымат, жалган маалыматтардын негизинен көбүнчө ата энелер баш тартууда да. Эми карасак, бул аутизм бир канча баягы изилдөөлөрдүн аркасынан коюлган тыянак. Ошо акыркы маалыматтардын негизинде бул аутизмге байланыштуу эмдөө менен аутизмдин байланышы жок да. Бул аутизм генетикалык оору. Ошонун негизинен бул жакта баягы вакцинадан келип чыккан аутизм деген эч кандай баягы жыйынтыктоо же эле тастыкталган маалымат жок. Жана ушул жерден эле мисалы кайсы ооруларда балага вакцина сайса болбойт экен ата энелерге түшүндүрө кетсеңиз, же кайсы учурда болот? Эми бул жакта бизде баягы абсолюттук жана относительный деп коебуз. Бул абсолюттук дегенибиз эми такыр балага эмдөө жасаганга болбойт деп эсептейбиз да. Мисалы үчүн бир эле ошол эле бир антиген вакцинаны алалы. Ал вакцинадан эгерде бала анафилактикалык шок боло турган болсо, экинчи вакцинасын алганга болбойт. Экинчи вакцинасын дегеним бул башка антиген эмес, ошол именно биринчи, мисалы үчүн пента 1ден деп коелу, пента экинчисин алганга болбойт. Ал эми башка вакциналарды ала берсе болот. Ошондой эле аллергиялык реакция бере турган болсо, бул ошол именно вакцинанын ошол именно антигенге бере турган болсо, ал эми башка антигендерге де ала берсе болот да, анткени аларга берген жок. Ошондой эле азыркы учурда мисалы үчүн сезондук мынакей калк арасында ОРВИ, грипп башталды. Ошол эле кичинекей балдардын арасында эгерде температура жогорку болсо, ошол эле ОРВИ, грипп менен ооруп турган учурда бул убактылуу каршы көрсөтмөлөр, албетте андай алганга болбойт. Ошондой эле медициналык каршы көрсөтмөлөр боюнча эгерде баланын өнөкөт, ошондой эле чоң адамдын арасында дагы өнөкөт оорулары, хронический оорулар козголуп жаткан учурда дагы убактылуу баягы алганга болбойт. Ал жакта дагы бизде баягы үй-бүлөлүк дарыгерлер убактысы менен жазылат. Мисалы үчүн временный баягы убактылуу медициналык каршы көрсөтмөлөрдүн өзүнүн убактысы болот. Мисалы үчүн 1 айга чейин же болбосо 3 айга чейин депчи. Анан ошолордун булар баягы медициналык каршы көрсөтмөлөр убактылуу болуп саналат. Андан тышкары бизде баягы жалган медициналык каршы көрсөтмөлөр деп коебуз. Булар демек вакцинага алганга азыр болбойт деген баягы туура эмес көрсөтмө берилген да. Негизинен ошол эле учурда бала мисалга алсак, кээ бирөө ойлошот ата энелер кор менен ооруп
же болбосо коклюш менен ооруп айыкканда деле менин балам коклюш менен көкчөтөл менен ооруду, эми мен башка вакциналарды албай эле койсом болот деген жок, туура эмес. Мисалы үчүн биз коклюш көкчөтөл менен башка көкчөтөлгөдөн каршы, мисалы үчүн андан башка бизде дифтерия, столбняка деген баягы ооруларга дагы кошумча антигендер бар да, бул 3 компоненттүү жана 5 компоненттүү болуп атпайбы. Ошон үчүн ооруп айыкканда дагы ошол бала эмдөөгө алышы керек да. Мисалы үчүн ошол эле КПК деп коебуз, анын ичинде паротит, краснуха дагы бар көрдөн тышкары. Ошон үчүн биз ата-энелерге дайыма айтабыз, бала ооруп айыкканда дагы сөзсүз түрдө ошол кошулма бар антигенди алышы керек. Анткени ал башка дагы жугуштуу вакцина менен башкарылуучу жугуштуу оорулардан коргонууга шарт. Дагы да айта кетсем, азыркы учурда бизде көбүнчө ошо балдар арасында 2 жаш 4 жашка чейинки мына жугуштуу оорулар катталып атпайбы, ошол эле кызамык, көкчөтөл. Андан тышкары дагы бизде ошол баса белгилеп айтып кетсем, столбняк оорусу дагы чыгып атат азыркы учурда. Анткени бул пентанын составында дагы бар. Мына 2025-24 жылдардагы бирден учур катталган. Булар багы вирус эмес да, бактерия. Демек бул контакт аркылуу жугуучу оору. Ошондуктан бул жакта дагы албетте чоң адамдар дагы жаш балдар дагы эмдөөдөн тийиш. Анткени албетте эмдөөдөн өтпөгөн балада столбняктан бул акыркы багы эми өлүмгө алып келе турчу оору да. Ошондуктан сөзсүз түрдө буну дагы азыркы учурда көңүл буруп, ошол пентанын составында бар, пентаны алуусу керек. Анан 2 жашындагы КДС, АДС деп чоң адамдар арасында дагы ушул жугуштуу ооруга каршы эмдөөдөн өтүүсү зарыл. Анткени мен муну эмнеге басым жасап атам, анткени бул учурлар катталууда. Ошол эле дифтерия, бул кептөөр оорусу дагы мынакей азыркы биз канча жылдан бери муну Кыргызстанда каттала элек, бирок башка Европа мамлекеттеринде, башка мамлекеттерде дагы бул оорунун азыркы учурда вспышкасы чыгып атат да. Ошондуктан биз дайым бул оорулардын алдын алуу үчүн эмдөөнүн багы камтуу, калк арасындагы балдар арасында камтуусу жогору болуш керек. Ушул жерде жана эмдөө иммунитетти начарлатат деген пикир канчалык туура, ата-энелерге кандай деп түшүндүрүп берет экенсиз? Эми бул учурда эмдөөдөн кийин албетте балада баягы организмде өзгөрүүлөр пайда болот. Мисалы үчүн эмдөөдөн кийин албетте дене табы көтөрүлүшү мүмкүн, баланын ошол ийне сайылган жери оорушу мүмкүн, бир аз баягы шишиши мүмкүн. Албетте бул жакта дагы биз аны дагы карайбыз, состояниясын. Эгерде 3 күнгө чейин бул нормалдуу көрүнүш болуп саналат. 3-4 күндөн кийин баягы бул ошол колдун багы шишиген жери чоңоюп кете турган болсо, же дагы бир дене табы көтөрүлүп түшпөй турган учурда сөзсүз түрдө үй бүлөлүк дарыгерлерге кайрылышы керек. Анткени баягы ийне саюу жол менен болгондо көбүнчө ал жактан, допустим, кичинекей балдар тырмап, ошол эле ошо тырмак астындагы абдан көп бактериялар, микробтор бар, ошолор баягы ийне сай аркылуу жасалган жерден кирип кетип, баягы абсцесске алып келиши мүмкүн да. Ошондой эле учурларда бул ата-энелер дагы үйдө эч кандай кандай десем, үй шартында эч кандай шарттарды колдонбошу керек. Жанагындай ар кандай майстарды или компресс коюп, бул учурда дароо эле өзүнүн үй бүлөлүк дарыгерине кайрылуусу керек. Анан эми бул бизде инактивированный деп коебуз, же болбосо живая вакцина деп экиге бөлүнөт эмдөөлөрдүн арасынан. Анан ал учурда сөзсүз түрдө бул баягы антиген болуп саналгандыктан организмде өзгөрүүлөр болот ошол эле учурда. Анткени бул албетте медициналык баягы препарат болуп саналгандыктан бул организмде ошол вакцинаны кабыл алуу процесси, ошол эле баягы формирование иммунитета деп коебуз. Ошол учурда балада өзгөрүү болот. Анткени көп эле ата-энелер айтып, ошондон да албай коюшат да. Анткени пента биринчи дозасын алгандан кийин балам көп ыйлады, көпкө чейин баягы ыйлап атты деп көбүнчө жаш ата-энелер ошондуктан экинчи, үчүнчү дозаларын албай коюшат. Бул учурду биз нормалдуу деп эсептейбиз, 3-4 күн аралыгында. Андан тышкары ошол эле баланын баягы ошол учурда дагы
балага туура шарт түзүп бериш керек да. Баланы эмдеткенден кийин дароо үйгө барып, көп баягы көп эл жүрүүчү коомдук жерлерге алып барбашы керек. Ошол эле суукка, ысыкка чыгарбаш керек. Бирдей температурада үйдө 3 күн наблюдение болуш керек балада сөзсүз. Анан бул эмдөөнү жөн гана бул баягы витамин ичкендей кабыл албаш керек да. Бул да сөзсүз түрдө медициналык препарат болуп саналгандыктан балада обязательно көбүнчө ошо жаш балдарда ата-эне тарабынан наблюдение болуш керек. Эгерде кандайдыр бир кыйыр көрүнүштөр боло турган болсо, 3-4 күн ашып кетсе, албетте өзүнүн үй бүлөлүк дарыгерлери менен кабарлашып, же болбосо ошо үй бүлөлүк дарыгерлерге келип көрүнүш керек. Үй бүлөлүк дарыгерлер деле эмдөө жасалганда баягы сурамжылоо жүргүзүп турушат, баласынын состояниясын сурап турушат. Анан эгерде дагы баягы кандайдыр бир өзгөчө кыйыр көрүнүштөр болуп кете турган болсо, сөзсүз түрдө дарыгерлерге кайрылышы керек. Эми ушул эмдөөгө чейин баланы кантип даярдаш керек? Мисалы, оорубай туруш керек деп айтып атпайсызбы? Дагы кандай баланы кантип туура дайындап алып барыш керек? Албетте, баланы бул көбүнчө кичинекей балдарга дары дармектин деле берүүнүн кажети жок бул жакта. Баягы кээ бир ата-энелер бул эмдөөдөн кийин балам дене табы көтөрүлөт, ыйлайт, же болбосо аллергия болуп кетпесин деп баягы аллергияга каршы дарыларды ала беришет да. Бул туура эмес. Ошондуктан сөзсүз түрдө бул баланы эмдөөгө алып бараарда албетте курсагы ток болуш керек. Эгерде баягы грудной ребенок болсо, бала биринчиден эмизип, баланы жарым саат мурун тойгузуп, анан эмдөө жасатыш керек да. Ошондой эле бул негизи чоң адамдар арасында деле ошондой. Эч кандай дары дармектин кереги жок буга. Баягы организмди даярдап, алдын ала дене табынын көтөрүлүшүнүн алдын алуунун деле кажети жок. Ошондуктан бул жакта болгону ошол өзгөчө кичинекей балдар арасында албетте бул эмдөө жасалар алдында дагы баягы медициналык кароодон өтөт да. Үй бүлөлүк дарыгерлер кароодон өтүп, дене табын текшерүүдөн өтөт. Дене табы көтөрүлүп, ошол учурда баягы тамагы шишип ооруп аткан боло турган болсо, алар баягы убактылуу жасаганга болбойт деп жылдыра турушат эмдөө күнүн. Анан бала толук кандуу жакшы болгондон кийин гана жасашы керек да. Демек, пентавакцинаны болушунча өзүнүн убагында алыш керек. Эгер ал учурда кандайдыр бир себептер менен же ишенимдер менен албай калса, 2 жашка чейин дагы кошумча эмдөөдөн өтүп алууга мүмкүнчүлүк бар экенин айта кетиш керек экен. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Убактыңызды бөлүп угармандарга пайдалуу маалыматтарыңыз менен бөлүшкөнүзгө. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Сак бол программасынын кезектеги көрсөтүүсүн көрдүңүз. Бул жолу биз пентавакцинасы тууралуу сүйлөштүк. Студияда мейманда Республикалык иммунопрофилактика борборунун эпидемиолог дарыгери Айчүрөк Макилова болду. Эфирди мен Айгерим Котбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Ден соолук, саламатта болуу. COVID-19 ар дүйшөмбү сайын саат 13:00 Жамааттык медиа студиясында Сак бол программасында адис менен маектешебиз. Түз эфирде дарыгерге суроо берип, кеңеш алыңыз. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.